Тарых менен тамырды кессең болот, тарых менен ташты да эссең болот. Тарыхсыз калк таптакыр, тамырсыз калк, тарыхсыз калк жер менен жексен болот. Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер жана билимге умтулган жаш муун. Мен Сыдыкова Сайрагүл Кудайкуловна, номер 4 Бурханалы Шамшиев атындагы орто жалпы билим берүү мектебинде тарых мугалими болуп эмгектенем. Тарых предметин окутууда предметтик стандарттын талаптарын аткаруу максатында окуучуларга кызыктуу, көргөзмөлүү сабак өтүп, көйгөйлүү тапшырмаларды берүү менен изилдөө иштерин жүргүзүү маанилүү деп эсептейм. Саламатсыңарбы? Маанайлар кандай балдар? Жакшы эс алып келдиңерби? Заманбап мугалим ар дайым өнүгүүнүн, жаңылануунун үстүндө изденген, чыгармачыл, аракетчил инсан деп билемин. Андыктан кесиптик чеберчиликти өнүктүрүү максатында компьютердик сабаттуулукту өнүктүрүү менен телефондон билим берүү тиркемелерин өздөштүрүп, сабактарымда дайыма колдонуп келем. Сыдыкова Сайрагүл эжеке, биздин Бурханалы Шамшиев мектебинде 15 жылдан бери иштеп келе жатат. Тарых предметинен сабак берет. Эжеке аябай тажрыйбалуу, чыгармачылык менен иштеп келе жаткан мугалимдердин бири. Көп жылдан бери окуучулары ОРТдан жогорку баллды алып, 105-117 баллга жетишкен окуучулары бар. Мен фасилятор, мотиватор, динамикалык ой жүгүрткөн санарип мугалиммин. Сабактарды дагы кызыктуу өтүүдө STEM билим берүү усулдарын пайдалануу окуучунун ар тараптан аракеттенүүсүнө, креативдүү ой жүгүртүүсүнө таасир берет. Тарых бул элдин тагдыры, адамзаттын сабактары, келечекке жол көрсөткөн жарык нур. Мен ар бир окуучума тарыхты сүйдүрүп, аларды жоопкерчиликтүү инсан кылып тарбиялоону өзүмдүн негизги миссиям деп билемин. Ар бир мугалимдин колунда улуу күч бар. Бул билим. Ошол күчтү туура пайдалануу биздин парзыбыз. Сыдыкова Сайрагүл Кудайкуловна эжеке тарых предметинен номер 4 Бурханалы Шамшиев атындагы жалпы билим берүүчү мектепте көп жылдан бери эмгектенип келет. Жетекчи катары эжекенин балдар менен мамилеси, эч бир окуучу эжеке менен конфликтке барбайт. Себеби эжеке баланын тили менен сүйлөшкөн, анын жан дүйнөсүнө кирген эжеке. Ал ушул кесиптеш катары көп жылдан бери чогуу иштеген эжеке катары айтарым, эжекенин иши дайым алгылыктуу, ОРТдан, анан олимпиадалардан жеңүүчүлөрдү чыгарган. Жалпы 2023 жылы ОРТдан 113 баллды тарых предметинен багындырган. Бул эжекенин изденгендиги, чыгармачылыгы деп билемин. Балдар менен абдан тил табыша алат. Эне катары, мугалим катары эжекенин иши абдан жакшы. Эжекенин ишине ийгилик. Республикага да чыгышына тилектешмин. Эжеке балдарды сүйгөн, адис катары, кесиптеш катары эжекенин ишине ийгилик каалайм. Бала менен таң атып да өтүп кеч. Болуудамын окуучу менен кешиктеш. Мындан өткөн бакыт жоктур өмүрдө. Мен мугалим, пайгамбарга кесиптеш. Азыркы учурда 9 класстын класс жетекчисимин. Жана ата-энелер менен тыгыз иш алып, көптөгөн семинарларды өткөрүп келем. Окуучуларга китеп окуу конкурстарын өткөрүп, китепке болгон сүйүүсүн өстүрүүгө жардам берем. Биз номер 4 Бурханалы Шамшиев атындагы билим берүү мекемесинде Сыдыкова Сайрагүл эжеке 15 жылдан ашык тарых мугалими болуп эмгектенет. Эжеке иш тажрыйбасында өтө чыгармачыл, өзүнүн предметин аябай жакшы көргөндүгү ар бир өткөн сабактарында бизге белгилүү. Технологияны жогорку деңгээлде пайдаланат. Ар бир сабагында ноутбуктар менен иштеп, окуучуларды интерактивдүү методдор менен тарыхка болгон кызыгуусун арттырып келет. Кесибимди жандай сүйүп иштеймин, окуучума көп нерсени билдеймин, тарыхты тамырын казып сүйлөп, тарыхты сүйсө экен деп дегидеймин. Окуучулар менен ар кандай иш-чараларды өткөрөм. Тарыхый баатырларды, коомдук ишмерлерди унутта калтырбоо максатында аларга концерттик эскерүү кечелерин уюштуруп өтүп келем.
Бизге Сайрагүл эжеке тарых сабагынан сабак берет. Бизге Сайрагүл эжеке абдан жагат. Сайрагүл эжекенин сабактары өтө кызыктуу. Биз чоңойгондо Сайрагүл эжекейдей болгубуз келет. Мектепте үлгүлүү эжекей, өзүн алып жүрүшү, эжекелердин арасында сонун эжекей, күлүп жүрөт ар дайым. Мугалим окубаса, мугалимдиктен калат деп тынымсыз изденүүнүн үстүндөмүн. Ал үчүн үзгүлтүксүз билим алам. Ошонун баардыгы ар бир балага жекече мамиле жасап, алардын потенциалын ачуу. Анткени мен керемет Кыргызстанды курган, муунду тарбиялоого салым кошкон улуу кесиптин ээсимин. Президентибиздин жарлыгына ылайык улуттук дем дүйнөлүк бийиктик, оңго жол урпактар уланткан улуу жол. Унутта калып бара жаткан улуттук оюндарды жандандыруу максатында улуттук оюндарды ойнотуп келем.